Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Бул чыгарылышта Өзбекстанда өткөн жер улак боюнча мелдешке Кыргызстандан кайсы команда барды? Алар турнирде кимдерди утту? Айтып беребиз. Ошондой эле 2-лигада чемпион болгон Ак Илбирске жаңы келген оюнчу менен дагы тааныштырабыз. Кыргызстандык көк бөрүүчүлөр Андижанда Өзбекстандын президентинин кубогуна арналган турнирде жеңип алды. Мелдеш 23-24 март күндөрү өттү. Oyuncular жер улактын эрежеси боюнча ойношту. Тактап айтканда текени тайгазанга эмес, жерге чийилген чийингер кытышты. Кыргызстандыктар алгачкы оюнда Тажикстанды 6-0 эсебинде утса, экинчи беттеште Өзбекстанды 7-3 айырмасында жеңди. Ал эми финалдык беттеште көк парды туу туткан казакстандык команданы 5-1 эсебинде жеңди. Бул турнирге Кыргызстандын атынан Ош облусунан чыккан оюнчулар барып катышты. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Толук курам төмөндөгүдөй. Биринчи Ильяс Камалидин уулу. Убагында Ош облусунун командаларында ойногон. Экинчи Бекболсун Примберди уулу. Буга чейин Ош шаарынын курама командасында ойногон. Үчүнчү Курсантбек Маматайзим уулу. Төртүнчү Жеңишбек Байышбек уулу. Оштогу Көлдүк командасында чапкан. Бешинчи Тилек Кадырбек уулу. Алтынчы Алишер Алтынбек уулу. Жетинчи Мухаммед Садык Абдыкерим уулу. Сегизинчи Исраил уулу Мухаммед Али. Тогузунчу Баяман Муралим уулу. Өз учурунда достукта ойногон. Ага чейин алай менен дагы 1-лигада чемпион болуп, өзү мыкты оюнчу наамдарын алган. 9-чу Мирбек Алыбеков жана 10-чу Полот Төрөбек уулу. Ак Илбирс командасы турнир аяктар замат курамын жаңы оюнчу менен толуктады. Келечек көзгөн командаларында мыкты оюн көрсөткөн Ислам Үсенбаев Ак Илбирстин катарына кошулду. Ал эми командадан ким кеткени тууралуу Ак Илбирстин жетекчиси Эрлан Мырза азырынча эч ким командадан кете элек экенин айтты. Буга чейин кээ бир Instagram аккаунттар Кутман Бактыбек уулу менен Бекназар Кулмырза уулу командадан кеткенин айтышкан, бирок жетекчи ал маалыматтарды жокко чыгарды. Норус турниринде ага чейин райондар аралык мелдеште мыкты оюн көрсөткөн Майрамбек Рыспеков өзүнүн Азия деген күлүгү тууралуу айтып берди. Азыр аттардан эң эле ылдам жакшы чуркап аткан ошо Азия болуп атат. Ошон үчүн мага көбүрөөк басып беришип атат да. Оюн бираз темпин жогорулаталы деп капитаныбыз, тренерибиз ушундай тактика койгонбуз. Саяп көрүштүн аты болчу да Эзеко экенин аты болчу. Анан былтыр көлдө сбордо жүргөндө дүйнө чемпионатында ошондо им көргөм. Анда Эзеко экенин өзүнүн аты болчу жеке. Анан ошо менен күзүндө Талас Калпаров эки шернеге чыгам, анан ынтымак командасына сатып алдым да. Ошо менен жаңы аты Азия болду. Мурда элик болчу. Өткөндө мына биз утуп калганбыз. Достук командасын ошо утушу менен куттуктайбыз. Эми бул спорт бөлүнбөйлү, анан кийин Алла таалам бул биз жака буйруптур. Достук командасын деги эле Кыргызстан күйөрмандарын бөлүнбөй, ар ким өзүнүн командасын жакшы сүрөп колдоп жүрөбүздөр. Жеңгендей абдан кубаныч болуп атат. Жакшы Кудай буйруса. Өткөндө группабызда утуп калганбыз достук командадан. Өткөндө кеткен ошибкаларды бүгүн кетирбеске аракет кылдык. Эми биз защитник болгондон кийин ошо алып чыккан улактарга колдон келишинче жарым ашып алып чыгарганга аракет кылабыз. Колдон келишинче аракет кылдык. Балдардын баары жакшы ойноду. Достук командасы өзүңөр билесиңер, өтө күчтүү команда, достук команда Кыргызстандын эң алдыңкы командаларынын бири. Биз өткөндө ошо достук командасы менен группабызда ойногондо 3 атыбыз травма болуп калган. Ошол аттар чыккан жок бүгүн. Бөлүнбөйлүк, бир болойлук баарыбыз кыргыз элибиздин жигитибиз. Баарын Нооруз майрамы менен куттуктайм.